Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly dostlar. Сабақтарыбыз улантабыз жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндердин адамдардын дене мүчөсүнө, ден соолугуна, табиятына таасир этүүсү, зыян берүүсү. Мурунку сабактарда айтып кеттик. Демек жиндер ички органдарга таасири тууралуу жана ошонун ичинен рак оорусуна себеп болушу бир чоң ыктымал экенин дагы баяндап кеттик. Ошол себептен ошол рак оорусунун бир баштапкы маалдарында эгерде туура сүннөт менен дарыланып, дем салдырып, ошол сүннөттөн келген дарылардын негизинде эгер дарылана турган болсо, ушул оорудан арылышы bir en çoğun bir ıhtımал бар ушул нерсеге. Андан кийин дагы бир ушул маселеде бир айтып кете турган нерсе, мисал катары хадисте келет. Бул жин жана шайтандардын ошол ички органдарга таасир берүүсү бул хадисте келет. Затул джамб деген ооруга таасир этүүсү. Айша энебизден келген хадисте, риваят кылган хадисте, пайгамбарыбыз ошол катуу бир ооруп калганда, алар ошол пайгамбарыбыз өзүн жоготуп, ошол катуу оорусунда, ошонткенде алар дарылайт. Ошол мындайча айтканда уруксаты жок пайгамбарыбыздын дарылашканда, пайгамбарыбыз ошондо эмне үчүн мындай кылдыңар дегенде, ошондо пайгамбарыбызга айтышкан, биз корктук деген, сен ошол затул джамб деген оор менен ооруп калдың го деп, ошон үчүн коркконубуздан сенин ден соолугуңа ошон үчүн биз дарыладык дейт. Ошо затул джамб деген бул кайсы оору десе, бул өпкө тараптагы ооруну айтат негизи. Өпкөгө, жалпы өпкөгө мындайча айтканда суук тийүүсү, өпкөнүн ошол мындайча айтканда воспалениясы, анын себеби катары медицина инфекцияда деп айтышат. Инфекциянын себебин айтат, анан өөрчүп кетиши, бөлөк оорулардын, өпкө ооруларынын өөрчүп кетишин айтат. Негизги ошол затул джамб деген оорунун негизги мындай медицинадагы жакыныраак аты бул плеврит. Плеврит оорусу. Ошол өпкөгө суук тийип, ошол өөрчүп кетиши да. Өпкөнүн ошол плевра деп коет. Чел кабыктары бар. Ошол жерге суу толуп, анын себеби ошол кандын себебинен болушу мүмкүн, жана ошол инфекционный себеби болушу мүмкүн. Кыскасы, ошол жерде пайгамбарыбыз аларга айткан, иннаха минаш шайтан деген. Валам якуниллаху юсаллитуху алей деген. Пайгамбарыбыз айтат, ошентип коркуп, сени затул джамб болуп калды го деп корктук, мындайча айтканда плеврит го деп корктук дегенде, иннаха минаш шайтан дейт, ал оору дейт, шайтандан дейт. Мындайча айтканда ошол өпкөдөгү оору шайтандан дейт. Аллах таала бирок эмне? Шайтанга менин үстүмөн бийлик берген эмес дейт. Бул жерде бизге керектүү жер ошол оору, ошол өпкөдөгү оору, ошол өпкө оорусу шайтандан болушу ыктымалга пайгамбарыбыз эмне кабар берип атат. Демек, бул дагы бирден бир айкын бир хадистерден ички органдын оорушуна кандайдыр бир деңгээлде шайтан жана жиндер себеп болушу. Ошон үчүн кимде ким ошол демек өпкөсү дагы ооруй турган болсо, мисалы үчүн плеврит болобу, туберкулез болобу, ошол өпкө оорулардын түрлөрү кайсы түрү болбосун, эгер ооруп кала турган болсо, ошол баштала турган болсо, ошону сүннөттүн негизине дарылап, ошол дем салдырып, ошол пайгамбарыбыз ошондой ооруга сунуш кылган дарылардын бири кыстал хиндинин дагы айткан, ошол нерселерди ичүү ыкмасын тууралап эгер дары катары ичсе, бул нерселерди албетте бул
оорулардан арылууга ыктымал өтө чоң. Демек бул эгер өпкө боло турган болсо, албетте жүрөктүн ошол физиология жактан оорусуна дагы, ашказандын дагы, бөйрөк, боорлордун оорусуна дагы демек шайтандар менен жиндердин түздөн түз таасир берүүсү өтө чоң ыктымал экен. Ушул жерден бүгүнкү сабагыбызды токтоттурабыз. Бүгүнкү өтүлүүчү дуабыз, адаттагы үйрөнүүчү дуабыз бул көйгөйлүү дуалардан десе болот. Албетте бүт дуалардын баардыгы көйгөйлүү, керектүү, биз муктаж болгон дуалар, бирок бул ушул дуа өтө керек десе болот. Бул карызды берүүгө себеп болуучу дуалардан. Кимдин карызы болсо, ошол карызын өтөөгө, карызынан кутулууга себеп болуучу дуалардан. Имам Тирмизи риваят кылган хадисте Али радыйаллаху анхудан айтат, пайгамбарыбыз мынтип айткан дейт. Эгерде сенин карызың тоодой болгон карызың болсо дагы дейт, Аллах Таала ошол карызыңды өтөөгөнгө жардам берет дейт. Мынантип айтсаң дейт. Аллахумма кфини би халалика ан харамик ва агнини би фадлика амман сивак. Аллахым, арам нерсеңен адал нерсең менен жетиштүү кылып коймага. Жана өзүңдүн фазилет рахматың менен өзүңөн бөлөктөрдөн мени беймуктаж кылып кой деген дуа. Мааниси өтө чуңкур маани. Жада калса ушул карыз маселесинде ар ким кыйналып, ар жака чуркайт, бер жака чуркайт. Карызын кутулам деп карыз издейт деген сөз. Анан бирок ошол карызын өтөөгөнгө мүмкүнчүлүгү болбой эле көбү кыйналат. Бирок ушул дуа карызды өтөөгө эң чоң себептерден болот. Себеп дегенде сен ошол карыз берүүчүнү башкарган адамдын өзүнө, ошол карызыңды бере турган кишини башкарган адамга кайрылып атасың, карызыңан кутулууга. Бул карызыңды өтөөчү зат бул Аллах Таала, жана албетте бул нерсеге сага жол чыгарып берип коет. Албетте бир гана карыз менен бул чектелбейсиң. Ошол карызды бергенге себептерин кыласың, иштейсиң, ниетиң туура болуш керек, берем деген. Эгерде гана ниетиң карызды алгандан кийин берем деген ошо жакшы ниетиң болсо, Аллах албетте сага бул карыздан кутулууга мүмкүнчүлүк берет. Мындайча айтканда, эгерде сен такыбалык кыла турган болсоң, алдап кетпейм деп, бербей койбойм деп такыбалык кыла турган болсоң, Аллах Таала сага карыздан кутулууга жол чыгарып берет. Себеби такыбалык ар бир ийгиликтин ачкычы. Аллах Таала баарыбызды карыздарыбызды кутулууга мүмкүнчүлүк берсин. Жана дайыма бизге туура ниет кылганга мүмкүнчүлүк берсин, илхом берсин. Эгер карыз ала турган болсок, карызды берем деген. Жана Аллах Таала негизи бөлөктөрдөн бизди беймуктаж кылып койсун, жана бир гана өзүнө байлап койсун. Бөлөктөргө бизди карыз кылбасын. Субханакаллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşkünce sağ salamatda olunuzlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.